Это абсурд. Сәт, жақсы. Bir jurnalisti arkasından куугунтуктаган жокпуз. И куугунтуктабайбыз дагы. Же журналисттерди араңарда бирөөнү куугунтуктап апарып допрос кылгандар барбы? Негизсиз. Жокпу бир жылдан бери. Мен бардыгын айтып атам. ГКМБга дагы, МВДга дагы, бардыгына, саясатчыларга дагы, мейли кайсы журналист кимиңерди кантип каралап жазбасын, Кудайга коюп койгула, болду. Сотко да бербегиле деп. Мурдакы бийликти билесиңер да, миллиондоп сотко берип бир болор болбос сөз үчүн эле сандалып эле жүрчү эмес белеңер сотто. Кантип төлөйм деп эки жакка чыга албай калып эле. Андай болбойт. Журналисттерге куугунтуктук вообще кылбайбыз мындан кийин. Эртең менен эртеде саат 6-да эшик такылдады да. Эшик такылдап эле. Бирөөлөр келди, кимдер келди, мен эле чочуп ойгонсок, турсак эле эшик такылдап калды. Тыныстан туруп эле ачпай тургула, ким билет ким келгенин деп чочуп калды да дагы. Таң атпай ким келет. Чочуп эле анан анысында жаңы эле турган ачкан, баары туруп дайындалып аткан, окууга кетчүлөр, окууга жумушка кетчүлөр, жумушка кетем деп энеси туруп жыйнап чай пайын коюп, кийинип эмен туткан, анан эле тиге такылдап калды. Анан эшикти күтүп калышты бар. Тартылдатып атышты, тартылдатып. Ой, биякта кийинип атышат, жыйналып атышат десек, турушту биртикке күтүп турушту да анан кийин кайра катып тартылдатышты да. Ач тыныстан ач, биз ага келдик деп эле. Биз эмеден следственный отделден келдик деп айтышты. Ушул жылдын 16-январында Ички иштер министрлиги Темиров Лайф редакциясынын мурдагы жана азыркы кызматкерлеринин үйүндө тинтүү иштерин жүргүзүп, өздөрүн суракка алып кеткен. 10 сааттан ашык сурактан кийин 11 журналист 48 саатка камакка алынды. 17-январда Бишкектин 1-май райондук соту Темиров Лайф, Айтайт десе долбоорунун, Арча медиасынын, Политклиника медиасынын 11 журналистин 13-мартка чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Журналисттердин адвокаттары апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Шаардык сот алардын бөгөт чарасы боюнча арыздарын карап чыгып, 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Камакка алынган журналисттердин тизмеси: Темиров Лайф редакциясынын жетекчиси Кыргызстандан чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировдун жубайы Махабат Тажыбек кызы, Максат Тажыбек уулу, Акыл Орузбеков, Айке Бешикеева, мурдагы кызматкери Жумабек Турдалиев, Айтайт десе долбоорунун кызматкерлери Азамат Тишембеков, Сапарбек Акунбеков, Политклиника медиасынын иликтөөчү журналисти Тыныстан Асыпбеков, Нур пресс медиасынын журналисти Жоудар Бузумов, Арча медиасынын журналисти Сайпидин Султаналиев жана Алга медиасын иштетип жаткан Актилек Капаров. Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин 3-бөлүгү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар боюнча айып коюлгандыгын билдирген. Бирок камалган журналисттер аны менен макул эместигин айтып жатышат. Койгон айтар үчүн не дейсиң? Макул эмес, мен демек сен окусаң айтып береме мен коят ата. Бүркүң эле келет да. 273 массалык башаламандыкка баягы. Азыр эмне беренени алмаштырды? Ооба, мен кайсы алмаштырды? Айыпталуучумун да ошондо. Катыштыгы бар да, ошо массалык башаламандык болууга катыштыгы бар. Эми жанакы экспертизасын окусаң эми бүркүң эле келет эми. Мен жумат. Жол, байланыштуу бардыгы. Против беззакония и произвола, против коррупции, Акатовича. Это абсурд. Абсурд. Не согласен. Камалган журналисттердин бири Актилек Капаровдун апасы Кондозбек Маматова баласына коюлуп жаткан айыпты четке кагып, бийликти басып алууга барбастыгын айтты. Жанакы азыркы тагылган айыптары боюнча мамлекетке бүлүк салуу бузуучу дегенди мен айтпасам деле бардыгы мына белгилүү болуп атпайбы. Чынында Актилек жөнөкөй ушул үйдүн ичиндеги тынч жүргөн бала мен көчөдөгө чыгып алып, элди үгүттөп, мамлекетти, бийликти басып алат деген бул немеге, жалаага мен каршымын да. Бул жала чындыгында чындыкка жатпайт.
ата энеси менен ошол кыштын күнү чилдеде уктап, бир комната үйдө, бир үйдө чогуу уктап аткан эме мамлекетте ошентип басып алмак беле. Ак тилектин аркасында целый армиясы болбосо, же байлыгы, же башкасы болбосо, ошо бул деген мындай эле да. Анын үстүнө ак тилек деген жанакы немеден мурда деле айткам, азыр деле айтам, кийин сурашса деле айтам, ал Темирлаевтан кетип калганына, кеткенине башты ошол августта кеткен. Майда документтерин тапшырса августта кеткен. Кийинки акыркы козголгон иштер боюнча мунун таптакыр катышы деле башкасы деле жок да. Анан эми күбө катары кеткен балам шектүү катары, андан азыр күнөөлүү болуп атабы, эмне болуп атат деле билбейм. Эми чындыгында биз бул немеден алысыраак экенбиз. Иши кылып шектүү катары болуп эле камалып, күнөөсүз эле камалып жатат да. Бул эң немеси ушул. Акыркы 1,5 жылдан бери поликлиника медиасында иштеп жаткан Тыныстан Асыпбеков дагы кармалган журналисттердин арасында. Анын атасы Бекназар Абдылдаев тинтүү учурунда баш аламындыкка чакырыктардын белгиси бар эч нерсе табылбаганын айтып берди. Следовательlikке кирип эле анан обыск башташты. Эмне анан жанагындай чакыр кагаздарды бергиле, чакыр кагаздары бар турбайбы? Анан листовкалар бар экен. Жана баш аламандык кылабыз деген кагаздары бар экен деди. Ой, анда эчтеке жок үйдө. Андайларды ошо бияка алып келбейт андай материал кагаздарын десек. Жок, барды деп эле бүт аңтарышты. Кийим кечектерди аңтарды, төшөнчүлөрдүн баарын аңтарышты. Чыгып калган жок эчтеке. Бүт аңтарып чыгышты. Аңтарып чыгып анан тиги аркы үйгө киришип аяктын баарын аңтарышты. Идиш аяк, бедиш аяктын баарын бүт аңтарып, карап, анан акт составлять этишин, протокол составлять этип, анан Тыныстан өзү окуп чыкты баарын. Bir saatтай обыск кылышты да, bir saatтай жүрүштү, бүт аңтарышты. Тетинде коробка болгон оокаттын баарын аңтарып чыгышты да. Кийимдердин, чөнтөктөрдүн баарын аңтарышты. Анан ушу Тыныстандын эки карточкасы бар экен. Анан паспорту сумкасында. Банковский карточкасы менен паспортун алышты. Анан ошолорду тек алып барып, протокол составлять этип, изъятие кылып, ошолорду алды да, болгон эле. Эки эле карточка менен паспорт, башка эчтеке жок. Анан Тыныстан болсо өзү окуду, баарын окуп чыгып таанышып, мен көзүмдү жакшы көрбөйт да. Анан мен окуй албайм десем, анан Тыныстан окуп, папа туура эле эчтеке лишний жазылган жок деди. Мейли анда жакшы чыгып демесиз, тиги следователь айтты, ой биякта эчтеке жок. Балаңарды жөн эле 2 саатка эле жөн эле как сурап эле кайра жөйлөбүз деди. 2 саат болсо анда мейли деп эле калдык, анан чыгышты 7:30-8ге жакын. Анан биз үйдө калдык, анан да мамасы да жумушка чыгып аткан, алар кийин артынан чыкты. Чыкса эле уже машинеге салып чыкты. Ошол жактан көрүп калыптыр. Ошондон алып кетип калып, эми эч күнөөсү жок болуп атпайбы, эчтеке үйдөн таппагандан кийин, же ушундай бир литературалар болсо бир жөн үйдө. Арча медиа редакциясынын журналисти Сайпидин Султаналиевдин жубайы Асель Молдоболотованын айтымында, жолдошу жүрөк оорусу менен жабыркайт жана түрмөнүн шарттары анын ден соолугуна туура келбейт. Сайпидин ошол көп жылдан бери 15 жылдын жүзү болуп калды го дейм. Көп жылдан бери, андан да көп жылдан бери жүрөктүн стенокардиясы менен жабыркайт. Врачтын учетунда турат, кардиологдун учетунда турат. Стресс болгонго болбойт. Бир аз стресстен, сууктан, турмуш шартындай начар шарттардан жүрөк оорусу кармап калат эле. Анан 46 жашында кайнагам, 50 жашында кайнежем ушул диагноз менен тилекке каршы каза болушкан. Анан ошон үчүн ден соолугун аябай аярлап карап турчубуз. Дайыма врачтын көзөмөлүндө болуп, дарысын берип, ошо жүрөк ооруп калбасын деп шарт түзүп бергенге жубай катары мен аракет кылып турчумун. Анан эми азыр мен жүрөгүмдү өйткөн эң бир башкы маселелердин бири ушул СИЗОдо кандай шартта болду экен, ошо дагы ооруп калбаса экен деп аябай тынчсызданып жатам. Себеби 2020-жылы инфаркт алган, бир жолу жүрөктүн инфарктын алган. Анан
дагы ошол нерсе кайталанбаса экен деп мени тынчсыздандырган маселе ошол. Азыркы учурда мени, Сайпидиндин бир туугандарын, ошо тууган тушкандарды тынчсыздандырган, бизди ойлондурган эң биринчи маселе Сайпидиндин ден соолугу. Анан экинчиден ошол анын аброюна шек келип жатат. Анткени Сайпидин Султаналиев ушул убакка чейин бир да жолу бир башаламандыкты уюштурганга, коррупциялык иштерге малынган эмес, элге бир бүлүк салган эмес, саясатка да аралашкан эмес ал тургай. Анан бул тагылган күнөө менин оюмча бир күлкү келерлик нерсе. Мен жөнөкөй жаран катары эле мындай акылымдын жетишинче эле айтайын, эми жөнөкөй адам катары, саясатчы эмесмин мен. Анан бул же далили жок. Жөн эле ошол ден соолугуна зыян келип эле ошол жерде кармалып жатат. Президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине берген маегинде кармалгандар журналисттик билими жок, катардагы эле блогерлер экендигин айткан. Биринчиден, кармалгандар кесипкөй журналисттер эмес. Алар социалдык тармактарды пайдаланып, ар кандай, анын ичинде өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч туудурган маалыматтарды жоопкерчиликсиздик менен жарыялаган блогерлер. Экинчиден, ар бир укуктук мамлекеттегидей эле Кыргыз Республикасында дагы мыйзам алдында жоопкерчилик бар. Буга байланыштуу ар бир адам, биринчи кезекте өзүн журналист жана блогер эсептегендер маалыматтын аныктыгы үчүн жоопкерчилик тартууга тийиш. Айрым блогерлер жана активисттер жалган маалыматтарды ачыктан-ачык жайылткан учурларга биз көп иреттүү болдук. Көбүнесе аймактык, диний жана улуттар аралык кастыкты атайлап же аңдабастан козутуу аракеттери, конституцияга каршы аракеттерге жана башаламандыктарга чакырыктар болгон. Бирок камалган журналисттер буга макул эместигин билдиришти. Журналистика бул ачык кесип менин оюмча. Журналист болуш үчүн журналистика факультетин гана бүтүрүш керек деген бул нерсе туура эмес. Журналист болуш үчүн адамдын жогорку билими, анан кругозору керек. Ошолор болсо болду. Анан ошо булар 11 журналисттин блогерлер экен, анан жөн эле мындай соц тармактардан жазып жүргөн адамдар деп айтылган тилекке каршы туура эмес маалыматтар буга ишенбеңиздер. Анткени ошо 11 журналисттин бардыгы тең жогорку билимдүү адамдар. Анан жеке өзүмдүн жолдошум жөнүндө айтып кетсем, Сайпин Султаналиев жогорку билимдүү педагог, мугалим. Ал көп жылдар бою мугалим болуп иштеген. Анан бала кезинен сүйгөн, жүрөгү тандаган кесип бул журналистика. Анан биз миграциядан келгенден кийин ошо журналистикага кадам жасады. Достордун баары журналисттер. Анан журналистикага жөндөн жөн эле кадам таштабастан клубтун мектебинде окуду. Дагы көптөгөн экономикалык журналистика, дагы эсимен чыгып калды, көптөгөн журналистика окууларын аяктады, өз билимин көтөрүүнүн үстүндө иштеди. Өмүр бою ушул 50 жаштан өтсө дагы Сайпидин ар дайым токтобостон изилденип окуп келет, өз билимин көтөрүүнүн үстүндө эмгектенип келет. Мен уулумду жанар экен деп ак жеринен каралап, жанар экен чала блогерлер деп ошентип каралап атышат. Мен ага каршымын, ага макул эмесмин. Балам чыныгы журналист, өзүнүн кесибин сүйөт. Жакшынакай эле мына дипломдору бар биякта. Көрсөтүп кетсем болот. Мына атайын айылдан алдырттым бу. Эми баягы ишенгендер бар, ишенбегендер бар дегендейчи. Анан мына биякта университетти бүткөн өзү. Училищаны бүткөндөн кийинкиси мына бул жерде дипломун көрсөтсөм болот. Анан жана сабатсыз анан деп ушинтип айтып атышпайбы элдерчи? Блогерлер деп. Анан мына блогер эмес балам. Чыныгы эле журналист, өзүнүн профессиясын сүйөт. Өзүнүн мекенин сүйөт. Анан муну ак жеринен эле жанар экентип эметип атканына мен чын эле
өзүм шок болуп атам. Балам жөнүндө ар кандай кептер айтылып атат. Дагы балам жөнүндө мүнөздөмө берип кетсем, өзү токтоо мүнөз, чынчыл, акты ак, караны кара деп айтып кете турган эле балам бар. Анан эч себепсиз эле, эч далил жок эле ушу кармап бүтүп атканына биз да таң калып отурабыз. Анан акыйкаттык сот чечимин чыгарып, балдарыбызды боштондукка чыгарып берүүсүн талап кылат элек. Жөн жерден эле минтип жаш балдардын тагдырын минтип талкалап, тинтип түрмөгө отургузуп коюшту эле, бул деле туура эмес го деп ойлойм да. Иликтөөчү журналист Актилек Капаровдун апасы Кундуз Бимаматова уулу өз күчү менен журналисттик билим алганын айтат. Актилек өзү кичинекейинен эле бул зирек, анан тынч жүргөн, ичинен бышкан бала болчуң да. Баладай болуп, бул өспүрүм курагында деле баладай болуп, шарактап көчө ойноп, же бирөө менен урушуп, бирөө менен түртүшүп, эч бир жаман жорукка барган жок. Тирмип тиктегени китеп болду, тиктегени телевизор болду, китеп болду, окуду, китепканалардан кыдырып окуду. Анан бул 10-классты, 11-класс. Биз 9-ду бүткөрүп эле мындай окууга киргизип коелук десек, жок, мен 10-классты бүтүп аттестат алышым керек деди. Аттестат 11-классты бүтүп аттестат алды. Анан азыр ушу журналистикалык окуусуна өз күчү менен өттү. Өз күчү менен бүттү, өзүнүн тандаган кесиби болду. Жодар Бузумовду кармоо учурунда да негизинде мыйзам бузуулар болду. Биринчиси, аны үйүнөн таң атпай барып, террористти кармагандай кармап келбей, биринчи повестка берсе келмек. Тем более в рамках возбужденного уголовного дела негизи булар повестка бериш керек эле. Повестка берсе, ошо повесткасына барбай койсо, тоотпой койсо, ошондо аны кармаса болот. Жактоочулар журналисттерди кармоо учурунда бир катар мыйзам бузуулар болгондугун айтышат. Ошондой эле айыпталып жаткан журналисттерди камакка алып тергөө жүргүзүүгө эч кандай негиз жок деп эсептешет. Бирдан Асылбеков Тыныстанды тергөө же тергөөчү тергөө мероприятияларга чакырган жок. Анан кылмыш жазык процессуальный кодексинде так жазылган 2 айдын ичинде тергөө абалдары жүрбөсө, бөгөт коюучу ырасы үй камагы же тил катпай кетпөө жөнүндөгү өзгөрүлөт деп жазылган. Эми ошондуктан биз ойлойбуз, 13 мартка чейин бөгөт коюу чарасы каралса, биз өтүнүч келтиребиз, үй камагыга өзгөртүп берилсиңиз. Эч кандай тергөө абалдары болгон жок. Асылбековду чакырган жок. 2 айдан бери ошол эле СИЗОдо отурат деп. Азыр эми тергөө амалдары жүрүп жатат. Бузумов Жодар башкаларда менен бирдей эле Бишкек шаарындагы СИЗО 21де кармалууда. Эми буларга кылмыш жазык кодексинин Кыргыз Республикасы 278-беренесинин 3-бөлүмү коюлуп атат. То есть бул массалык башаламандыкка чакыруу болот. Эми башка журналисттердей эле мен Бузумовдун бир да жолу ушу беренеге төп келген кыймыл аракетин көргөнүм жок. Биринчиден Бузумовдун ал жактан чыгып кеткени өзүм айтканда 6 айдан ашык болгон. Журналисттердин жактоочуларынын айтымында лингвистикалык экспертиза мыйзамсыз жасалган жана экспертизага алынган материалга алардын тиешеси жок. Тергөө токтом чыгарып атканда лингвистикалык экспертиза дайындоо жөнүндө сөзсүз бизди жактоо тарапты же Тыныстандын өзүнү чакырып туруп тааныштырыш керек. Эмнеге дегенде Тыныстандын же жактоо тараптын суроолору пайда болуп калышы мүмкүн лингвист эксперттин жанында. Ошол суроолорубуз коюлган эмес, анан чыккан токтом менен тааныштырган эмес. Ал токтомду лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин бирге кошо тааныштырып атат. Ошондуктан биз тергөө амалдарына барып таанышканда ошол заключение лингвистикалык корутундусуга жазганбыз. Биз тааныштыруу өткөзгөн мыйзамсыз корутундубуз чыккан лингвистикалык корутундусу менен макул эмес толугу менен колдобойбуз. Эмнеге дегенде биздин суроолор жок. Анан Асылбеков Тыныстандын ошол лингвистикалык экспертизага тергөө жанагы публикацияга чыгарган кагаздар жөнөткөндө Асылбековдун эч кандай публикациясы жок, жана бир сөз жок. Негизи Асылбековдун өзү ал жакта тиешеси жок. Экинчиден
жанагы лингвистикалык экспертизага берген материалдарга да бузумов жоодордун эч кандай тиешеси жок. Биз билгендей лингвистикалык экспертизага ошол чыккан материалдар берилет. Ушуларда чакырык барбы жокпу дегендей эксперт жыйынтык чыгарып берсин деп. Ал материалда Бузумовдун айткан сөздөрү, жазган тексттери гана эмес, ошо өзү да катышы жок. Бузумовдун бул коюлуп аткан беренеге эч кандай тиешеси жок. Абсолютно тиешеси жок. Бир же атайын репортажы болбосо, же комментарийси болбосо, же иликтөөсү болбосо, хотя бы закадровый текст оккан эмес да бул. Мен ойлойм, эми Кудай буйруп аман-эсен эртерээк иш сотко өтүп кетсе, бул жоодарды акталат деп эле күтүп атабыз Бузумовду. Потому что менин практикамда, мен билген маалыматтарга караганда, мен билген колумдагы документтерге караганда, бул 278 бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмыш аракеттери Бузумовдун иш аракеттеринде абсолютно жок. Кемпир-Абад иши боюнча камакка алынып, иши сотто каралып жаткандардын бири Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова мындай массалык камоолор буга чейин болбогонун айтат. Ал журналисттерге карата мындай кысым мамлекеттин аброюна зыян келтирет деп эсептейт. Кайсы бийлик болбосун, ошол журналисттерди жана эркин массалык маалымат каражаттарын куугунтагандан кичине абайлап турушат да. Анткени бул ошол эле замат резонанс болуп кетет да. Мамлекеттин аброюна бир чоң бир зыян тиет да. Эми ага карабастан массалык түрдө жана активисттер, оппозициялык маанайдагы саясатчылар Кемпир-Абад боюнча жабылганда эле бул жерде дагы массалык болуп кетти. Эми бул дагы баягы жакшы көрөбүз го 30 жылда мындай нерсе болгон эмес депчи. Мына 30 жылдын ичинде мынчалык репрессия болгон эмес. Куугунтуктар болуп атты. Бакиевдин учурунда деле билебиз канча деген журналисттер мисалы өлтүрүп койгонго деле барып атышты. Бирок массалык түрдө болгон эмес да. Эмнеден мындай саясат жүрүп атат? Эми менин оюмча бул белгилүү эле нерсе да. Өткөндө деле Кемпир-Абад боюнча деле айтып атышпады. Булар бизде реформа жасаганга, мамлекеттик чечимдерди кабыл алууга тоскоолдук түзүп атат, жолдоо болуп атат депчи. Анан биздин жүргүзүп аткан саясат жөнүндө терс пикирлерди жаратып атат деп эле ачык айтылып атты. Эми журналисттерге деле ушул эле айыптар коюлат, көрөсүңөр го, ушул эле айыптар коюлат. Бирок мисалы бир дагы мыйзамда тыюу салынган эмес да, сын айтуу боюнча. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө журналисттерди тарбиялоо максатында камакка алышканын билдирген. Биздин жана жаш балдар, алар албетте душман эмес. Алар албетте жаңылышкан. Алар баладай, көзү башы чарадай. Алардын эч кандай чыккынчылык, эч кандай маселеси жок. Алар деле президентибиз болобу, органдар болобу, соттор болобу, түрмөгө чиритейин деген деле ою жок. Бул тарбиялык маселе. Бул аталык, агалык милдет, тарбия. Бирок эксперттер Конституцияда же кайсы бир мыйзамда тарбиялоо үчүн камакка алуу деген норма жок экендигин билдиришти. Эдил Байсалов айтып атпайбы, биз жазалайын деген максатта эмес, тарбиялоо максатында камап атабыз депчи. Анан эми кайсы мыйзамда жазылып турат, тарбиялоо максатында адамды эркинен ажыратып, үй бүлөсүн боздотуп, сыздатып, ушинтип камап отура берсе болот депчи. Кайсы мыйзамда жазылып турат? Мен оюмча бул туура саясат эмес. Кандай болбосун өлкөдө сөзсүз түрдө нааразы болгондор, жалпы саясатка макул болбогон, мамлекеттин саясатына макул болбогон адамдар болот. Ансыз болбойт. Дайыма эле болуп келген. Туурабы? Дайыма эле болуп келген ансыз болбойт. Бирөө сөзсүз түрдө айтып туруш керек. Болбосо эгерде ушинтип эле сөз сүйлөгөндүн баарын эле баш көтөргөндүн баарын эле башкача камап жазалай бере турган болсо, эртеге кечпей ошол күчтөрдүн баары радикалдашып кетет. Ого бетер коркунуч түзүлүп калат да мамлекеткечи. Бул тууралуу саясат талдоочу Эмил Жороев дагы өзүнүн пикирин билдирди. Тарбиялык мааниси болушу мүмкүн эмес. Тарбия мынтип берилбейт. Жана жаза принциптеринде, мыйзамдык жаза принциптеринде эки максат каралат. Биринчиси компенсациясы кылган аракеттерине жараша кандай гана жоготуу алып келбесин жабыркаган тарапка ошонун ордуна коюу, компенсация кылып берүү. Экинчиси жазалоо.
жазалоо тарабын кээ бир теорияларда айтылат, бул тарбиялоо дегендей. Жазалоо бул тарбиялоо үчүн жазаланат дегендей. Мүмкүн ойлоп калгам, Эдил мырза ошол жагын айтты го, жазалоо тарабын деп, бирок тарбиялоо деп жумшартып айтты экен деп. Бирок биз көрүп аткандай монтип, мисалы үчүн ушул 11 журналисттерди биринчи камагандан кийин биринчиден эч кандай эмеси жок, зарылчылыгы жок жерден таң атпай барып үйлөрүн тинтип, үй мүчөлөрүн коркутуп, террористтердей кылып кармап кеткени бул эч кандай мыйзамга сыйбайт, жана адилеттүүлүк стандартына сыйбаган аракет болгон. Аны жерден алып барышып, баарысын мыйзам талап кылган жол менен СИЗОго өткөрбөй, бир жумадан ашык 10 күндөйбү ИВСте 11 күн жанагы ички иштер министрлигине караштуу болгон убактылуу 2 күн гана кармаса болот экен ал жерде. Убактылуу кармоочу жайда эч кандай шарты жок жерде кармап жаткандыгы бул экинчи одоно мыйзам бузуу. Үчүнчүдөн анан ошол алып барып азыр эч кандай бир сурагы жок. Бир айдан өттү, эми гана башталып атыптыр. Кээ бирлерине ошол деле бир башталмакчы болуп башталбай калган жактар бар экен. Негизги деп каралып жаткан Болот Темиров менен анын келинчегинин, жубайынын жаш балакайын ортодо барымтага алгандай болуп, мамлекет барымтага алгандай болуп эми анын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгүн бербей атыптыр туугандарына. Бул менимче эч кандай тарбиялоо эмес. Бул агалык милдет эмес. Бул чындыгында мамлекетке жакпай турган, мамлекеттин аброюна жакпай турган, жарашпай турган каракчылык аракет. Жарандык укуктардын коргоочулары, эл аралык укук коргоо уюму, адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк, адам укуктары боюнча эл аралык федерация, кыйноолорго каршы эл аралык уюм жана укук коргоочуларды коргоо обсерваториясы, Норвегия Хельсинки комитети, People in Need, Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсесинин өкүлү Кыргызстандагы жагдайларга байланыштуу билдирүү жасады. Анда алар Кыргызстандагы эркин медиаларга жана журналисттерге карата кылмыш иштерин токтотууга, сөз эркиндигин коргоого чакырышты. Ошондой эле Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү, Австриянын, Бельгиянын, Франциянын, Германиянын, Литвиянын, Литванын, Нидерландтын, Португалиянын, Испаниянын жана Швециянын элчиликтери Кыргызстанда журналисттердин камалышына байланыштуу тынчсыздануусун айтышып, биргелешкен билдирүү жарыялашкан. Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилиги дагы өзүнүн билдирүүсүндө Кыргызстандагы журналисттердин айланасындагы акыркы окуялар өлкөдөгү сөз эркиндигине кооптуу жагдай жаратканын жазган. Кыргызстан ар дайым эркин маалымат каражаттары жана сөз эркиндиги менен сыймыктанып келген. Көз карандысыз маалымат каражаттары өлкөдө бардык демократиялык коомчулук үчүн зарыл. Журналисттер элди маалымат менен камсыздап, коомдогу ачыктыкты камсыздоодо чоң роль ойнойт. Биз бийликти журналисттердин ишмердүүлүгүнө эркин жана коопсуз шарт түзүп берүүгө чакырабыз. Ал эми журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюму Кыргызстандын бийлигин камактагы 11 журналистти бошотууга чакырды. 11 журналистти камакта калтыруу Кыргызстандын жаңы тарыхындагы басма сөз эркиндигине жасалган кайталангыс кол салуу. Кыргызстандын бийлиги өлкөнүн Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин аралчасы деген эски репутациясынан айырганып турушат. Бийлик Темиров Лайф редакциясынын мурдагы жана азыркы журналисттерин токтоосуз түрдө бошотушу керек жана аларга тагылган жасалма айыптоолорду алып, көз карандысыз журналисттерди куугунтуктоону токтотушу абзел. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму жыл сайын өлкөлөрдөгү басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк рейтингин түзүп келет. 2022 жылга карата Кыргызстан басма сөз эркиндиги боюнча бул рейтингде 180 өлкөнүн ичинен 72 орунда турган. Бирок 2023 жылга карата маалымат боюнча ал 50 орунга ылдыйлап 180 өлкөнүн ичинен 122 сапка жайгашкан. Кыргызстанда соңку жылдары көз карандысыз медиаларга, журналисттерге, жарандык активисттерге жана блогерлерге болгон басым күч алгандыгын эл аралык уюмдар байманбай айтып келишет. Ал эми Freedom House эл аралык уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2023 докладында Кыргызстан 3-жыл катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кирди. Даярдаган Кымбат Турдубекова, Ырысбек Кылычбек кызы.